Qanday bir ta'sir töreler bo'ldi, janagı es alуу жайларынын карыздары боюнча bir маалымат берсеңиz. Ana sizler taraftan qanday iş-çaralar, алдын алуучу iş-çaralar болгонго, алар кандай натыйжа берди? Ошентип жанагы суроолор менен келип ошо баардык нерсе кыскача берип коеюн анда. Өзүңүздөр саңыздар керек, өткөндө жыйын болуп, пансионаттар жак боюнча катуу талаптар коюлган. 1 майга чейин 200 счетчик, жана 10 счетчик деп коебуз, акылдуу счетчик. 200 орнотуу боюнча тапшырма берилген. Бүгүнкү күнгө 193 прибор учета коюлду. Кырсароодан келдик да, ошо жанагы карызы бар пансионаттардын сөттерин өчүргөнбүз деп атканда. Анан азыр кредит болсо сөт күйүп турбайбы? Жок, өткөн жолу өчүргөн мурда күн. Так. Келип өчүрүшкөр, анан предоплата кылышты. Канча кылган мен билбейм, кайра берди сөт. Күндүз өчүрдү, анан кечкисин кайра уже күндүз 5 кылган. Ошо күндүз өчүрүп эле кайра кечинде бердиби? Где-то 1-2 саатта. 2 саатта эле өчтүр, э? Анан эме предоплата беришкен го. Биз Кыршароодан келдик эле. Бизде мемеде бизге информация бергенде, төлөбөгөндүгү үчүн алам сети өчүлдү деп. Бека Чолпоновдун ресинен келип кесип кетти эле сети ажыратып подстанциядан. Жок. Кайсактыкы? Жок, Чолпоновдун ресин азыр бул зданияда свет барбы өзү? Биздикин кескен жок эчтекесин. Ой, биздики что-то вылезти тийгенбиз суммасында. 50 миңби ушундай деп жүрүшкөн, карыз бар экен деп. Баягы главный бухгалтер барса керекчи. То есть азыр свет бар, кескен жок. Жок, свет кескен эмес.